Депутат Сурабалдиева. Адыл мырза, ордуңуз кут болсун. Аябай мындай кыйын убакытта кыйын жерге иштеген келиптирсиз. Менде мындай суроода вот недавно слив персональных данных болбодубу? Пакистанцы деп атышат. Ошол боюнча мына кечээ эле жаңылыктарда чыкты, нотариустердин баарын через Тюндюк будут все сделки проходить деп, да, мен үз кылатыр. Это очень хорошая инициатива. Но мы наших граждан 100% защищаем от подобных вещей, от слива, мындай коопсуздук маселеси жакшы каралып атабы? Сизди жетекчи катары сурап атам да, именно ушул направление боюнча. Рахмат, Вера Жыргылыковна. Бул маселе боюнча мындайда азыркы убакта 100% хакерский атака болбойт деп айткан туура эмес болот, бирок биздин мыйзамга байланыштуу 760 токтом бар. Ошол токтомдо жеке маалыматтар менен иштеген мамлекеттик, андан жана юридикалык жактардын баарына тең тиешелүү талаптар коюлган. Биздин жеке маалыматтар боюнча агенттик ошо талаптарды кандай аткарылып атканын көзөмөлдөйт. Түндүк боюнча азыркы күндө мындай азыркы күндө талаптарга түндүктүн коопсуздугу тиешелүү талаптарга жооп берет деп айтсам болот. То есть биз капа болуп, жалпысынан кыргызстандыктар капа болбой тынч уктаса болот, туурабы? Ооба, албетте. Кепилдик бересиздер. Аракет кылабыз. Рахмат.